Бұл бір жағынан шартты түзіп бергеніміз болды. Алғанда жетірді, алғанда. Екінші жағында тұрған. Altına sizlere gelip yüzülmüşler. Көпчүлүгү карапайым өмүрдөн чыккан. Бирок мен билген колдон иш келген бундан турган балдар бизнес боюнча Коносуке Масучитанын миссия бизнес дегенди тапшырам. Бирөөлөр сөз менен Açıktan şöyle. Жогорку кеңештин депутаты, жакшы бир партиянын лидери, Эйман Нуру деген партиябыздын лидери Нуржигит Кадырбековду сөзгө чакырсак, Нуржигит Кадырбеков мырза бир аз Жаратылганга шүгүр айталы. Бири-биринде чалышканга көздөрүбүз бар, алышканга колдорубуз бар, тийишкенге тизелерибиз бар. Бул чексиз бакыт. Анан ойлоп көрөм, мен деле ичиме бир 5-6 килограммды байлап жүрсөм чыдайын деп жүрөм. Өз айтымда тарс байлап жүрүп көргөзүп. Бул бир гана жак. Эмне билесиздерби? Эмне үчүн атаң менен апаң чакырганда биринчи апаңа жооп берди? Эмне үчүн атаң рахмат айт, апаңа рахмат айт, апаң рахмат айт, апаң рахмат айт, анан төртүнчү атаң рахмат айт дейт. Себеп дегенде апаң апаңга сөз чыккан жаратылган чексиз мактуулук болсун, ушул кудуретин таанып жүрөлү. Баш аягы 12 тоннадай сөз жеткен болду. Эгерде толук эмес. Шура кээде айтышабыз, кээде калпак меники, бози меники, мен улуу сен кичүү деп айтышабыз. Кудай ошого жеткирсин. Бир туугандар эле тартышат. Сен жакшы, мен жаман, сен буудай, мен саман деп туурабы? Эч проблема жок. Бирок ушундай элибиз бар, Кудайга шүгүр. Канатыбыз керилсе кенен, бир жакта танапташ, талапташ, тагдырлаш ушундай элибиз бар. Ошон үчүн ушул элибиздин жакшылыгын сурайлы. Бирөөгө жакшылык кааласаң, Алла Таала ошол жакшылык биринчи сага берет. Анан кечээ бир жакшы майрамыбыз өттү, эгемендүүлүк деген. Эгемендүүлүк деген биздин чоң бактыбыз. Адам бирден бактылуу боло берет. Сүйгөнүңө жеттиң. Бактылуу болосуң эгерде сүйгөнүң ыймандуу болсун. Бирок көп учурда байкасаңыздар, чыгармалар сүйгөнүнө жетип жыргап. Казакстандагы жаштар менен абдан сыйланмалуу, мен ынтымак деген, берекелүү. Өткөндө Бишкекке кайрымдуулук кылып, бардык аракча топтоп жүргөн экенсиңер, аманаттуу бешалардын бардыгы алышты. Бирибизге жылмайып караган эми бул. Казактын кадырлай калды, маанайлары жарыгыраак экен. Бизде эмнегедир мындай бүт дүйнөнүн проблемасын чечет дегендер коюп кетти, бүт эле. Байкасаңыздар, бүт эле мындай урушуп кетпей. Чын айтып атам, же бешине мындай тырышат, же мындай тырышат. Биз экөө тең тырышып коюлу, сөгөрбөңүздөрчү. Жаман көрбөңүздөрчү. Болду деген болду. Уруштурган жигиттерге чоң рахмат. Чептен эрдин күчү берди, бектен ушундай жигиттерибиз бар, Кудай кааласа. Кыргызстандын келечеги да. баягы мекендештер сиздердин атыңыздардан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, коомдук мамлекеттик ишмер, акын жана жазуучу Нуржигит Кадырбеков сыйланат.